1941-жылы 22-июнда Германия Совет элине кол салып согуш башталган. Бул апат 4 жылга созулуп, ага СССРден 34 миллион 467 миң советтик жоокер катышкан. Анын ичинен 500 миңдейи аялдар болгон. Кыргызстандан 365 миңдей адам катышып, алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. Ал эми 1945-жылдын 8 майында көптөн күткөн жеңиш жарыяланган. Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Жалал Абад шаарынын тургуну 98 жаштагы Гафан Сафин дал ушул жеңиштин ардактуу ардагери. Кылымга тете жашаган ардагер азырда сергек жашоо образында. Күнүнө таң эртеден курортко чыгып келүүнү адат кылган. Анын айтымында курортко барып дарылык касиети бар суулардан ичип гүл тергенче келет. Гафан Сафин жубайы Ханифа Сафина менен 65 жылдан бери бирге түтүн булатып келе жатышат. Түгөйлөр узак өмүр сүрүүнүн сыры сүйүүдө жана эмгекте деп билдиришет. У него все работают. Ал аябай эмгекчил, электрик, мастер, столер. Эмне кылса дагы колунан баары келген. Эмгекти өтө сүйгөн келбеттүү жигит эле. И был очень красивый. Гафан Сафин бир катар эрдиктер үчүн медалдар жана ордендер менен сыйланган. Өткөн согуш күндөрдү көзгө жаш алуу менен эстеп, мындан ары тынчтык болуусун каалайт. Я служил 3-чү гвардиялык полкунда кызмат кылдым. Биздин дивизияда 3 полк болгон. Бизге тылда да, майданда да өтө кыйын болгон. Согуш бүткөндө биз учкучтар да кыйладык. Гафан Сафин теги Башкыртстандан болгон менен атасынын көз өткөн соң апасы менен Өзбекстанга келип, балдар үйүндө чоңойгон. Фронтко Өзбекстандан кетип, учкуч болуп кызмат өтөгөн. Согуш аяктаган соң Кыргызстанга көчүп келип, Жалал Абадта туруп калган. Спасибо. Күнөөстүк Кыргызстанга рахмат. Дүйнөдө Кыргызстандай жер жок. Бул түгөйлөрдүн 3 баласы бар. Азыркы учурда уулу менен бирге турушат. 4 жыл бою согуш отун кечкен аксакал бүгүнкү муундун жашоосун, балдардын шыңыр күлкүсүн көрүп, жеңиштин жемишин сезет. Бүгүнкү күндө тилегени өлкө тынчтыгы жана мамлекеттин бүтүндүгү. Bunu bir hiç kim kıyınçılık görmesin. Salamatçılık olsun, yengilliğini bir alsın. Жалал Абад шаарындагы ардагерлер арасында Оруктун эмгекчиси Ибадатхан Таджиходжаева да бар. Ал 1927-жылы төрөлүп, 13 жаштан баштап эмгекке тартылып Орукта иштеген. Kichkinaligimden işe girdim men. Endi kıyınçılık 13 yaşlarımda mehtaptı. O altıncını bitirdim yine işe. Bir de opam var, opalarımız vardı. Ular işe girgen haligeler uçunik kalışı verdi. Haligeler men bile bari bile kelip. Ибадатхан Таджиходжаева согуш апатын көзгө жаш алуу менен эстейт. Ошол учурдагы кыйынчылыктардан сырткары бир тууган агасы согушка кеткен бойдон дайынсыз жоголгону жүрөгүнө үйт. Мындан кийин тынчтык болсун деп ал тилек кылат. Ne uruş toktap kaldı. Ne ki elan böyle yaptı. İyi olsun Vissarionovich, Stalin. Uruş toktadı. Ne ki bize naşa böyle uruş toktagan günü kanca adam yığıla yaptı. Köyünü keti yaptı. Nemesi ballar çepek çalıp önge çüşü yaptı. Kaytıp gelerken endi dep. 2021-жылы улуу ата мекендик согуштун аяктаганына жана жеңишке 76 жыл толду. Бул жылы пандемияга байланыштуу жеңиш күнү масштабтуу иш-чара катары белгиленбейт. Бирок ардагерлерди куттуктоо, алардан кабар алуу иш-чаралары өткөрүлүүдө. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.